Бишкекте апасын жана милиция кызматкерин токмоктогон жаран кармалды. Бул тууралуу 1-май РИИБтен билдиришти. Маалым болгондой 7-сентябрда саат 14:30 чамасында милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей жаткан жаран тууралуу билдирүү түшкөн. Видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да сөз түрдө баса кетиңиздер. Бул факт боюнча 280 берене ээн баштык менен иш козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Бишкек шаарынын 1978-жылы туулган Сыны аттуу жашоочусу кармалды. Ал тергөө бөлүмүнө жеткирилип, убактылуу кармоочага киргизилди. Такталгандай, участкалык милиция административдик аймактык кыдыруу учурунда үйлөрдүн биринен аялдын кыйкырып жатканын уккан. Жерине барганда мас абалдагы киши апасын уруп жатканын көрүп, жаңжалды токтотууга аракет кылган. Бирок жаран милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбек, каршылык көрсөтүп, милицияны да бир нече жолу урган. Кызматкер жаракат алып медициналык жардам алды. Учурда териштирүү уланууда. 12-Кичи райондогу номер 173-бала бакчанын директору Кепракунова Айжан Султанбековна ээлеген кызматынан бошотулганын Акипресс агенттигине Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин социалдык тармактарда Борбордогу бала бакчада балдарга курт кошулган ботко берилип жаткан видео тараган. Билим берүү башкармалыгы номер 173-бала бакчада тамак аш сактоо эрежелеринин бузулушун текшерүү үчүн комиссия түздү. Комиссия мыйзам бузууларды аныктап, андан кийин бала бакчанын директору кызматтан алынган. Мусулман бир туугандар, Нур ТВ окуялар YouTube каналына кирип, өзүңүздөргө керектүү акырет тууралуу видеороликтерди көрүңүздөр.